Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздер менен чукул бир маселени кеңешип, кайрылууга туура келип отурат. Ага себеп соңку жуманын ичинде Кыргызстандагы түзүлгөн саясий кырдаал. Бизге адат болуп калган мыйзамдардын тебелениши, конституциянын четке кагылышы, бийликтин өзүм билем деген иш аракеттери. Булар көнүмүш адат болуп калды. Бирок кечээ 2 күндөн берки болуп аткан окуялар ар кандай чектен чыкты. Мен айтайын дегеним, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго карата бүгүнкү күндөгү кээ бир партиялардын бийликтин ишараты менен жүргүзүп аткан өтө арамза, өтө куу жана жакшы эмес аракеттери. Шайлоолор болчу шаарларга сырттан кишилерди алып келип каттоого тургузуу. Болгондо дагы алар айылдан келип, айылдан каттоодон чыккан болсо, туруктуу жашап аткан жердеги алардын укуктары эмне болот? Шаарга эмне үчүн ушул мезгилге чейин каттатпай келет дагы? Соңку жуманын ичинде 10 000 деген адамдар катталып кетти. Угушума караганда Ош шаарында 40 000ден ашык киши катталыптыр. Катталуу улантып атыптыр. Ушундай көрүнүштөр Токмок шаарында, Каракол шаарында. Мындайча айтканда, биз ушул жерди бийлейбиз, ушул жерди тейлейбиз деген чөнтөгүнө акчасы батпаган кээ бир арамза партиялар бийлик менен биргелешип алып, чоң саясий коррупцияны уюштурушуп атат. Мен баса белгилеп айтам. Бул мамлекеттик деңгээлдеги саясий коррупция. Бул абдан жаман көрүнүш. Бул мамлекетте конституция эмес, мыйзам эмес, мен билем, мен каалаганым болот деген текеберленүү. Элди дагы, өлкөнү дагы көзгө илбөө. Бул караңгылык, бул түркөйлүк, бул сабатсыздык, бул өз элине, өз мамлекетине болгон кастык деп билем. Мен түшүнбөйм. Эмне үчүн жогорку окуу жайларда баягы эле мугалимдер студенттердин зачеттик китепчелерин топтоп атат? Эмне үчүн кээ бир азаматтардын паспорттарын алып коюп атат? Урматтуу мугалимдер, интеллигенциябыз деп жүргөн азаматтар, ушундай мыйзамга, жашоого, адамгерчиликке терс көрүнүштөрүңөр менен кантип үлгү болосуңар? Жаш муунду кантип окутасыңар? Кантип сабак бересиңер? Кантип акыл айтасыңар? Эмнеге өз мамлекетиңерге ушунчалык кастык кыласыңар? Урматтуу студенттер, коркуп титиреп калтырап келген жерибиз ушул болду го. Көргөн күнүбүз ушул болуп атпайбы? Токтонбойлубу? Бул чоң сыноо. Эки тараптуу сыноо. Бийликке да сыноо, элге да сыноо. Бийликке кандай сыноо? Конституцияга колун коюп, ант ичем деген ант ургурлар кантип тынч уктайсыңар? Берген антыңарды кантип унутасыңар? Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кыйшаюусуз аткарууга деп ант ичпедиңерби? Кантип адаммын деп баш көтөрүп жүрөсүңөр? Эмне үлгү көрсөтүп атасыңар? Бул силерге чоң сыноо. Бул сыноодон өтө албайсыңар. Өтүш үчүн силерде адамгерчилик дагы, ички маданият дагы, сабаттуулук дагы жетишпейт. Силер үчүн бир гана мыйзам бар. Акча, акча жана акча. Элге кандай бул сыноо? Акча көргөндө томолонуп кеткен күндөрүбүздү эстебейлиби? Жарбаган акчаны алып, мамлекетти жоготуп атканыбызды, өз колубуз менен өзүбүз мамлекетти муунтуп атканды эске албайлыбы? Ошол акча менен байып кеткен жокпуз го. Ошол акчаларын алып, эки тамганы бириктире албаган, мамлекетиңдин аталышын билбеген, гимнди билбеген азаматтарды көтөрүп келген элбиз го биз. Токтобойлубу? Акыл калчабайлыбы? Намыска келбейлиби? Уялбайлыбы? Арам акчаны жеп алып, акыретте берер жообуздан коркпосок,
мамлекетти эртеңки балдардын келечегин жок кылып алууну жок дегенде ушундан коркпойлубу? Токтонбойлубу? Жоопкерчиликти сезбейлиби? Урматтуу кыргызстандыктар, менимче ар кандай нерсенин чеги бар. Момундай башаламандык ачык айкын билгениңди кылып ал дегендей түр көрсөтүү Кыргызстандын жаңы тарыхында болгон эмес эле. Мына соңку жумадагы болуп аткан окуя, менин акчам бар, мен билем. Мен баймын, мен чечем. Мыйзамыңды дагы, өлкөңдү дагы мен калчайм, мен билем деген түшүнүк өлкө үчүн өтө чоң кайгы, өтө чоң коркунучту алып келатат. Же токтойбуз, башкаларга тең болгон өлкө болобуз, башкалар менен тең таймашкан эл болобуз, же акчалуулардын колуна кул болуп барып, акырында ошол сабатсыз түркөйлөрдүн ошолор менен чогуу өлкөнү жоготобуз. Тандагыла. Сыноодон өтөбүзбү, же сынабызбы? Биз үчүн кылым карыткан касиетибиз, жеке өзүбүздүн намысыбыз бийикпи? Же арамдан алган, чөнтөгүңө салган акча бийикпи? Сенин ата энеңдин басып өткөн, ата энеңдин колу менен куралган мамлекет ыйыкпы? Же арамдан акча тапкандардын тыйыны ыйыкпы? Өзүң танда. Өз келечегиңди өзүң таңда айланайын замандашым. Какшап ушул күнгө келдик. Же токтойбуз, же биротоло жок болобуз. Мына ол бийликтин арамза иш аракеттери токтобой турган болсо, анда кылым карыткан касиеттүү кыргыз элим, сөзүңдү өзүң айт. Өзүң чеч. Өз тагдырыңа өзүң ээ бол дагы, өз келечегиңди өзүң танда. Жоопкерчиликти мойнубузга алалы. Эгерде ушул акчалуу экен, ушулар бай экен, ушулар билет экен деп кете берсек, анда мындан ары карай мамлекет жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө, кылым карыткан тарыхыбыз жөнүндө кеп кылбай эле коелу. Тандайлы. Эртеңки күчтүү кыргыз мамлекети керекпи, же бүгүнкү бир кесе арам оокат керекпи? Биздин касиеттүү жерибизди балдарыбызга, неберелерибизге татыктуу өткөрүп беребизби, же арамдан тапкан 1000 сомдун аркасынан томолонуп жок болобузбу? Тандаңыз. Эрк өзүңүздө. Мен ишенем, үмүт артам, кылым карытып жок болбогон касиеттүү элибиз келечекти тандайт. Арам оокаттан, арам тыйындан баш тартат дагы, өзүнүн күчтүү эркин билдирет. Бийликке айтарым, ушул убактылуу соңку мезгилдердеги каттоого тургандардын баарынын кайрадан каттоодон чыгарышыңыздар керек. Же болбосо айылда туруп шаарга каттоодон тургандан кийин шаардагы алардын укуктарын жокко чыгарыш керек. Башка жолу жок. Тандаңыздар. Эки жол бар. Бир жол керемет келечек, экинчи жол убактылуу жыргал, бирок арам жол. Келечеги кууш, келечеги караңгы, келечеги жок болуу. Мен жаратканымдан суранам, ар бирибизге акыл эс берсин, намысыбызды бийик туткан, өз кадыр баркыбызды бекем кармаган, эч кимдин алдында көз каранды болбогон, көкүрөгүбүздү көтөрүп, көзүбүз менен тике караган уяттуу мамлекет, касиеттүү эл болобуз. Ишенем. Бул ишенимди ишке ашырыш үчүн жараткан өзү жар болсун. Бар бололу. Урматтуу Дастан Аршыбек, мен жана ар кандай маселеде бир ойду кичине калып калды, ошону айтып коем, алда коллегалар көтөрдүлөр. Алмаз Акунжанович, жанагы спорттук кийимдер боюнча да Токиодо өтө турган Олимпиадада мына 2 жыл болду. Ошол жанагы спорттук кийимдердин келгенине. Ошонун сапаттуулугун карасаңыздар, ошон үчүн мен маалыматты мурунку ар кандай маселеде мурунку жумада мен айттым эле. Ошону толук маалымат берип койсоңуздар, эми ал бекер берип жатат деп эле ала берсе болбойт, бирок сапаттуулук болсо, ага мындай каршылыгым жок. Ошон үчүн маалымат берип койсоңуз, рахмат. Рахмат. 6-микрофон, анан 3-микрофон.
Рахмат Дастанбек Арыспекович, жана мен кечирип коесуздар, 1 минут жетишпей калдым. Алмазбек Акылжанович, мен жана паспорт боюнча айттым да, мына ГРСте жетекчиси мына кетиптир бүгүн. Жана Пыратова деген кызды да кошуп койсоңор жакшы болмок экен. Себеби мына кээ бир адамдар 2 жылдан бери мага кайрылып атат. Мен өзүм бир 5 жолу сүйлөштүм. Бирок чечилбей атат. Матмусаев Жамалдын деген 50 жашка чыккан киши келип менин кабинетиме көзүнө жаш алып атат. Мен Кыргызстанда ушундай кору болуп атам деп. Бул эми бул 70-жылдык төрөлгөн кишиге мен жашында сурадым. Көзүнө жаш келип атат. Биз эми ушунча элди кыйнабайлычы. Эгер колунан келбесе, баарын кетириш керек. Шуну өзүңүз бир контролго алып, эмне үчүн берилбей атат анга, маселеси чечилбейт. Чечилбесе, күнөөсүн, кемчилдигин көрсөтүш керек. Жок, мыйзам чегинде болсо, чечип бериш керек. 2 жыл мен 5 жолу чалдым. Баары документи туура. Рахмат. Үчүнчү микрофон 1 минут бергиле. Рахмат. Дастан Арыспекович, сизге да мына депутаттар менен жолукканда бул маселе коюлган экен. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, Бакай Ата районундагы Ак Дөбө айылында ГСФ бар да, эмкана. Мына ошол бала бакчанын имаратында отурушат экен буга чейин. Мына 2020-жылдын жазына чейин буларга ГСФга башка имаратка көчүрүп берүү шарты коюлган да. Анткени ал имаратты бала бакча катарында колдонобуз деп. Мына жаз келип калатат. Мына 1-2 айда буларды уже бошотуу маселеси. Булар элди ГСФнын врачтары кайсыл жерден кабыл ала турган болот? Ошол эмкананы ГСФнын имаратына канча 2-3 жылдан бери чечпей келет да. Өкмөт, Минздрав ошого катуу тапшырманы берсеңиз, Алмаз Акылжанович, бул маселени 1-2 айда чечип, аларга имаратты таап бериш керек. Же бир фонд аркылуу карайбыз дегенде маселе болгон Минздравтан. Ушуну контролго алыңызчы. Мен ойлойм, бул маселе төраганын да контролунда. Рахмат. Экинчи микрофон. Башка чыкпаңыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, бир маселеге жетишпей калдым, кечиресиздер. Алмазбек Акылжанович, бир эле маселе, мына Араван районунда быйыл мына капвложение каралып атат да. Араван районунда Маңгыт айыл өкмөтүндө ошол жердеги больница бар. 2011-жылы курулушу башталган. 2014-жылга чейин 80-90% бүткөн больница, аймактык больница. Бүгүнкү күндө ушул мына 4 жыл, 5 жылдан бери туруп калып, мында уже мындай сапатыны жоготуп курай баштады да. Ар кандай бир жаман нерселер болуп атат ал жерде. Мына ошонго мына быйылкы жылдын капиталдык салымдар беренеси менен ошол жерге дагы акча бөлүп берсеңиздер, ошону бүтүрүп коюш керек. Канчалаган акчалар ошол жерде айып болуп жатат да. Эгер бүтүрбөсөк ошол айып болот. Рахмат.